Бишкекке жакын жана Чүй өрөөнүндөгү эң кооз капчыгайлардын бири Чуңкурчак жайлоосу. Деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте жайгашкан. Аталган жай бул жылы Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгына арналган салтанатта театрлаштырылган оюн-зоок көрүнүш 40 миңден ашуун көрүүчүнү кабыл алды. Бейрасмий маалыматтарга караганда коноктордун саны андан дээрлик 2 эсе көп болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча майрам күнү Капчыгайга 10 миңден ашык унаа келген. Майрамдык салтанат кечки саат 8де аяктады. Ал эми аймакты санитардык тазалоо кийинки күнү эртең мененки саат 10до башталды. Аламидин администрациясынын жалпы жааматы менен келип ушу ишембиликти өткөздүк. Себеп дегенде 31 күнү аябай көп таштандылар калып калыптыр. Атайын 2 машина бөлүндү. Ошо 2 машина менен чыгарып 11 парковка болду бул жерде. 11 парковка ошонун баарын тазаладык. Адистердин айтымында Капчыгайдагы майрамды даярдоого 1 айдан ашык убакыт кеткен. Объекттерди, майрамдык инсталляцияларды, боз үйлөрдү орнотууда 100гө жакын адам иштеген. Ал эми майрам күнү аларга дагы 300дөй ыктыярчы кошулду. Мындай ири иш-чарадан кийин майрамдык салтанаттар өткөрүлүүчү 20 гектардан ашык аянтты тазалоо үчүн таштанды ташуучу унаалар бир нече ирет сапарга чыгышкан. Гос администрация Аламидиндеги Чүй областынын ыйгарым укуктуу президенттин өкүлдөрү ошол жерде кызматкерлери берге 20дай киши, анан Аламидин району боюнча Сатурнте келген. Ушу территориянын баарын боз үй тигилген болчу, ушул жердин баарын тазаладык. Артустагын баарын тазалап, жана айтып аткандай стоянкаларды да кошо тазалап кеткенбиз, бу жердин баарын тең. Президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынан билдиришкендей, бүткөрүлгөн объектилер башка майрамдык иш-чараларды уюштуруу үчүн туризмди өнүктүрүү фондуна өткөрүлүп берилет. Тутам Мелисов, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24.